Отравление аябай көп болот да Рамазанда. Тамактана беребиз, эми майла жок, эмне кыласыз? Кашык вилкасынан эле байкап коесуң. Кухнясы кандай экенчи. Европалашып бараткандай сезилет тамагы. Улуу кишилер экен да. Боло берет деп элечи. Арыбаңыздар, ардактуу Соло ТВнын көрүүчүлөрү, ыйык орозо айында адамга адам керек кайрымдуулук долбоорубузду биз баштадык. Бүгүн дагы бир жардамга муктаж үй бүлөгө барып өзүбүздүн жардамыбызды берип келебиз. Албетте биз жалгыз эмес, элибиздин чыгаан уулу мыкты журналист Умар Даданов менен бирге барабыз. Жүрүңүз анда Умар байке, биз маегибизди машинадан уланталы. Умар мырза азыр мынакей орозо айы, анан азыркы учурда эмне менен алексиз? Баягы ресторан, кафелер эс алышып атабы же дагы деле орозо айында дагы өзүңүздүн ишиңизди улантып жүрөсүзбү? Биздики мындай болуп атат. Тигил орозодо былтыр орозо айында бир съемка баргам да. Съемка барып анан ошондо былтыркыны ошону точно помню да. Менин көзүмчө ооздорун ачып салган да. Жиндери келипчи, жиндин келип атат деп бир садикке барам. Анан ошол жерде 3-4 киши менин көзүмчө оозун ачып салып. Анан ошондон кийин съемканы токтотконбуз. Рамазан айындачы именно. Анан быйыл дагы Рамазанга чейин тартып алганбыз. Ошолорду чыгаратабыз. Анан азыр болсо жанагы отравление болгондо бар. Ошолорго барып атабыз да, айла жок да. Адам баягы кичине негатив болот эмеспи? Ошонун айынан Рамазанда көп деле съемка кылбаганга аракет кылабыз да биз. Киргенде соответственно адамдын жини келет, анан бир нечке тамак жеп жүрсө, анан нерв болот, бизди көрүп, ошол нерсе да. Баягы бардык немеге отравление болуптур. Бир кишичи анан учурдан пайдаланып да айта кетиш керек да башка ишкерлергечи. Рамазан айында тазараак жанагы тамак аштын баарын карап, ошентип иштешсе жакшы болмок да. Отравление аябай көп болот да Рамазанда. Ырчылар ырдап эс алышып алат. Ой, мен жерге айтышым деп жумуштанчы. Анан ушул кайрымдуулук фондунда иштегендерди айтып калганда, барсаң эле баягы жардам сурап ыйлап аткандар, күнүгө жүрөгүң ооруйт депчи. Сиздики деле мисалы салыштырмалуу барсаң жакалап тозо болот, мисалы кош келиңиздер деген деле көп болбосо керек. Кандай учурда сиз өзүңүзгө мындай? Биздики мындай тигил жумуштан. Мисалы бир апа деп коелу, пакеттерди көтөрүп бартат да көчөдөчү. Үйүнө жете албай атат. Оор пакеттер. Сиз барып жардамдашып көтөрсөңүзчү, көтөрүп алып барып жардам берип койсоңуз, сиз ошондон мисалы рахат аласыз да. Мен жардам бердим, сооп таптым депчи. Анан ал апа да өзүнүн батасын айтып атса, ошондой сыяктуу эле бизден не сакыр долбоору, мисалы мен ар бир кылган съемкам биздин элибизге, жерибизге жардам беребиз деп эсептейм да мен. Мамлекетибизге мындай бир чоң бир салым кошуп түрткү берип атат депчи. Элдин ден соолугу да. Жакшы. Мисалы биз билгенибиз бар, сиз бардык эле кафе ресторандарды карап жүрөсүз. Анан өзүңүз мындай тамактана турган жер таппай калган жоксузбу? Биз го билип билбей тамактана беребиз. Анысы деле бар, анан тиги тамактана беребиз, эми майла жок, эмне кыласыз? Тиги ар кандай жерлер болот да. Эми киргенде жанагы мен мурунку интервьюларда деле айткам, жанагы кашык вилкасынан эле байкап коесуң. Кухнясы кандай экенчи. Ошол. Анан аракет кылабыз эми тазараак жерден тамак жегенге. Бирок соответственно мындай болуп калат да, жанагы таза жерден тамак жейин деп десең, ал жака акчаң көп кетет. Кымбат кафе ресторандар кымбат акча турат да. Анан беркилерге кирсең, мисалы алар деле ошондой эле таза эле иштеп койсо болот. Эми баары эле кир деп айтпайм, аракет кылып атышат. Жакшы эле.
Жакшы. Ал эми ошол бүгүн биздин мынакей адамга адам керек кайрымдуулук долбоору ушул Ороз айында да биз муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип келебиз. Негизи өзүңүздүн жашооңузда мына ушундай адамдарга дагы кол сунуп келесизби? Кайрымдуулук боюнча дагы айтып өтсөңүзчү. Көп ушундай соопчулук кылганга аракет кылабыз. Анан мечиттерге оз ачырып ошондой. Анан көп элдер кайрылат меники Инстаграмга, ошол жака да чыгарып турабыз. Эми колубуздан келишинче да. Ошо колубуздан ошол келет экен. Себепкер болуп кичине жакшы ишке. Ошо. Жакшы. Анан ушул бул долбоордун алкагында сиздер ошол бала менен ата-эненин мамилеси тууралуу дагы сүйлөшкүм келип атат да. Ата-эне туура тарбия көрсөтөт, жатабы азыркы жаштарга? Эмне жетишсиз болуп атат азыркы жаштарга дагы сиздин көз карашыңызда? Кудайга шүгүр эле го дейм. Жаман деп деле айтууга болбойт, бирок эң биринчиден ыйман, анан билим. Жана билимди Кытайдан болсо да барып издеп таап келиш керек деп айтат эмеспи? Туура эле айттым ошондой да. Анан менин оюмча билбейм, меники мындай да, эгерде ата-энени канчалык сыйласаң, ошончолук сага Кудай таалам берет да. Ошончолук иштериң жүрүшөт. Ошонтип ойлойм да мен. Тиги ата-энем Меккеге жүргөн, кстати. Меккеге барып, 31 декабрда именно жаңы жылда жүргөм. Барып келишти, Кудайга шүгүр. Сиз тараптан сунуш болду ушундай жөнөтөй келгенде, барып сертификатын дартайтып барып келишти Меккеге, эко. Да, эмне болду окшойт. Бул жерин кесип койгой, Азыр ошол билим боюнча сүйлөшөлү. Негизи азыр көп жаштар баягы билимге умтулбай калды, билим жетишсиз болуп атат деп атпайбы? Сизде бир кандай сунуш бар? Ушундай билимди жайылтыш керек, жаштарды мына ушинтип билимге тартсак болот деген бир өзүңүздүн көз карашыңыз, сунушуңуз барбы? Жаштарды негизи мен айтып атпайм, тигил жаман деп деле айтууга болбойт. Азыркынчы, мисалы менин көз карашым боюнча жакшы эле. Кудайга шүгүр азыр, бирок жанагы кандай десем, бир европалашып бараткандай сезилет да магачы. Тарбия жагынан карагандачы, ошондой сезилет да. Ошол мисалы чет өлкөдөн көп нерсени көрүп тарбияланып жатышат, ошол чыныгы кыргыздын уулу кылып, чыныгы кыргыздын кызы кылып тарбиялаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Патриот болуш керек, ар бир патриоттук сезимди ойготуш керек дейм да. Мен ушул кандай десем, өзүбүздүн каада салтыбызды, мисалы жаштар саясаты, министр, ошолор жакшыраак иштеш керек да. Мен кичине аларга сөздөрүм бар болчу да, негизичи. Анан ошол биздин каада салт негизи, ошону өркүндөтүп өстүрүш керек деген ой да. Анан конечно, эгерде биздики өзүбүздүкү жанагындай болуп атса, ошентип тартып, кызыктыртса, анан тигил жакты көрбөй деле калышат. Ошонтип ойлойм да мен. Умар мырза, жогоруда айтып калбадыңызбы ушул баягы көп сөздөр бар деп? Негизи эле ушундай бийликке барып калсаңыз, же болбосо ушул сиздин колуңузда болуп калса ошол жаштар менен иштөө, эмнеден баштамаксыз биринчиси? Тамак ашкобсуздугу боюнча. Тамак ашкобсуздугу. Анткени биздики аябай в плачевном состоянии да, негизичи. Бул өлүмгө чейин алып барат да, негизичи тамак ашкобуз. Анан азыркы биз жеп аткан тамак аш жанагындай китайский бирдекелерди жей беребиз. Анан ошонун баардыгын кийин биз возрастыбыз келгенде бир 70-80ге чыкканда ошондо чыгат да баардыгынча. Бул аябай мындай бир тонкий нерсе да, муну аягына чейин карап чыгыш керек да. Мен мисалы бир жылда 7 областты 2 жолу кыдырганга аракет кылам да. Кыргызстандычы вообще ошого аракет кылам. Анан ошондо көрүп атабыз да. Канчалык мисалы Бишкек шаарында мен антисанитарияны көрсөтүп берип атам көрүүчүлөргө. Анан Бишкек шаарынан алыстаган сайын канчалык ошончолук кир да, жанагындай антисанитария. Аябай айтып атпайм, ошо плачевный состояние да. Санэпидемстанция иштебейт. Иштешсе ошонун баары болбойт болчу.
Мы двигаемся уверенно, когда чувствуем себя в безопасности. Технологии Kia Sportage, которые защищают. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Негизи мындай азайып атабы Бишкек шаарында мындай тазалык азайып атат өзүңүздүн бизден результат боюнча. тиги Бишкектен деген мисалы рестораторлор бар да. Мисалы Сезек көз курактуу ушундай рестораторлор бар. Анан ошол балдар мындай ойлонуп мындай карап көрсөм, ошол жаштар иштеткен жаш рестораторлор, жаш бизнесмендер, ошолор на совесть иштеп атышат да. Таза кармашат аябайчы. Анан көбүнчөсү ушуну байкадым, улуу кишилер экен да. Болор деп элечи, мурунку союздун кишилери болду. Баары деп айтпайм, эми арасында бар да. Ошондой болорчу. Баягы сиз кайсыл мына ушуну үйрөткөнүнө мен рахмат айтам деп ата энеңизге учурдан пайдаланып, кайсыл тарбиясы, кайсыл айткан бир акыл кеңеш үчүн албетте бардыгы биз үчүн мыкты тарбия болот. Анан өзгөчө мындай өзүңүзгө ушуну үйрөтүп койгонуна рахмат деп кайсыл бир сапатты акылды айта аласыз ата энеңиздин? Улууларды урматтоо дейм. Улууларды урматтоо, адамга кандай кайрылыш керек, ошол нерсенин баары. Мен негизи мугалим баласымын. Кыргыз тили адабияттан берчи. Анан ошол кичинекей кезден бери эле ошентип өсүп калгам мен шылыпчы. Башка деле интервьюлардан эле айтып келгем. Анан көрүүчүлөр деле билишет болуш керек. Ошол мисалы алып баруучулукту ошону эле ошол кичинекей кезден бери эле алып барып мектептен жүрүп, ошол кезден бери менимче ушул журналистика жаатын ошол кичинекей кезден бери эле мен үйрөтүп салгандагыдай да. Ошонусу бар да. Анан негизи эле ыраазымын бардык тарбиясына. Өзүңүз келечекте ушундай уулдарыңыздын, кыздарыңыздын ушул өзүңүздүн кесип боюнча баягы кетишин каалайсызбы? Эми каалайм, элге самый главный, элге эмеси жардамы тие турган болсо деп ойлойм. Колдоо көрсөтөсүз. Именно ошол журналистика жаатында эмес, кандай гана тарап болбосун, мындай элге жардамы тие турган жак менен кетсе деген ойдомун. Сиз мына ушундай мисалы жакалашып, мушташып, видеолор тарап жүрөт, анан ошондо ата энеңиз тынчтанса керек. Бардыгы бүткөндөн алар деле биз эл катары ошол ютубка чыккан деле көрүп калышабы, же ошол учурда балким сизди колдоп? Жок, тиги ютубка чыкканда эле көрүшөт. Көрүп анан башында жакшы эле айтып жүрдү, таштачы депчи. Азыр уже кичине көнүп калышты. Бирок баары бир апам чала берет. Эмне кылып атасың, кандай жүрөсүң деп эле сарсандап деп. Ошол эгерде айтты эле, жок, токтото эле кой дегенде ата энеңиз үчүн бир аз ой келдиби? Апам деле кыйнабай эле коеюн, атам деле ойлонтпой, сарсанаа кылбай, тынч эле мен деле баары жакшы деген эле жумушту тандап алып жүрө берейинчи деген. Жок, менде андай болгон жок. Анткени мен башында бүт баарын ойлонуп туруп анан несколько долбоорун алгам да, ушул жааткачы. Андай ой болгон жок. Менде мындай да бир нерсени кылдым, аягына чейин чыгыш керек да ошол нерсеничи. Азыр сиз бара элек кайсыл район, облустар, аймактар калды? Сиз таптакыр бара элекчи, бардыгын эле көрүп? Жети областтын баарына эле бардым. Бардыгын эле. Тиги жанагы Баткендин Максат Арка деген жерлер бар го, ошол жактарга жете электим да. Бирок съемка менен баягы баткенский события болгондо барып келгенбиз. Анан именно кафе, ашканаларды карай элекпиз да биз. Кайсы баягы облуста, кайсы аймакта мындай көп катталды аябай талапка жооп бербеген ашканалар? Жалал Абад, Ошко дейм. Көп катталды. Бирок антип айтайын десек, Бишкекте деле ошол эле, Кара Балтада деле, Токмокто деле, Караколдо деле ошол да. Антип айтайын десек. Көп катталгандар бүт жагы эле го дейм. Бүт жагы эле го. Мен барып карай берсек чыга берет да ушинтипчи. Анан
айта албайбыз да. Особенно бул тарап деп. Мындай өзүңүз барганда ушул талапка жооп бере турган негизи ашканалар, кафелер болдубу негизи мындай кирип барганда? Сиз да ыраазы болуп, командарыбыз болуп, жакшы экен. Болду, Киргенде мен постоянно айтам да, эгерде таза болсо өзүлөрүнө реклама болот да алчы. Молодцы, сонун экен деп кетебиз да. Эгер таза болсо, ошону тартып эле ошондо эле чыгарасыз, бөлүшөсүздөр. Кандай болсо ошондой кылып көрсөтөбүз да. Мен баягы бир съемка бардым, барсам айтып атпайбы, журналист катары эки тарабын чагылдырышың керек дейт да. Бир Баха магистраль бар, анан айтып атпайм, жакшы тарабын чагылдырайын, гана деп атпайм, гана көрсөтүп коюңузчу бир жерин депчи. Такыр эле талаптарга жооп бербейт да. Анан жаңы эле айтып атпайм, ошол орозо маалында депчи. Ашказан негизи слабый болот да азырчы. Анан кечкисин барып туруп, ооз ачып ошону тамактанышканда ошондо отравление көп болот да бизде. Салкын эже ушул биздин бүгүнкү кайрымдуулук, адамга адамгер кайрымдуулук долбоорунун ушул өнөктөшү Тойбос компаниясынан ошондой сизге белеги атайын соң, мына ушул Солотовдун кайрымдуулук фондунан атайын ушул чаккан биздин белегибиз. Бул жака 2021-жылы келген. 3 кызым бар. 3-чү кызым 2 айлык боюнда баарына ажырашып келгем. Ошондон бери ушул жакта турам. Азыр бул жерде квартирада турабыз. Иштейсизби өзүңүз? Эми жумушка байланыштуу, анда-санда жумушка барып келип турам. Себеп дегенде, кыздарымдын карагына эч ким жок. Азыр көп эле жерде балаларды квартира калышпайт. Анан эгерде таштап кете турган болсоң, тиги балаң антти, минти деп чалыша берет. Анан ошого байланыштуу кээ бир учурларда иштегенде кыздарымды жаныма алып алам. Анан полияда көбүрөөк иштейм. Полияга барганча да кыздарым жанында болот. Кайсы полядасыз? Туңгушта хозмекатер иштейбиз. Атың? Майрам. Канчадасың? 5. Бул Курманжан. 3-чүдө бар болчу, бир аз шоура али көчөгө өнүп кеттир. Курманжан мектепке барабы? 2-нчи класста окуйт да. Бул жакта. Ортончусу 1-нчи класста окуйт. 87-де окушат. Ушундай. Жакшы. Эгерде ардактуу көрүүчүлөр ушул биздин Салкын эжекебизге жардам берүүнү кааласаңыздар, ушул алдындагы Салкын эжекебиздин өзүнүн М-банк номери, ошол жакка дагы жардам көрсөтсөңүздөр болот. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушинтип биз муктаж болгон үй бүлөгө барып жардамыбызды өрүп келдик. Учурдан пайдаланып, мына ушул Умар мырза сизге да чоң рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай эле жакшылыктын жартысы болуп, ушинтип жакшы долбоор баштаптырсыздар. Ийгилик иштериңиздерге. Бар болуңуз. Сизге рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ошентип биз өзүбүздүн жардамыбызды берип келдик. Бизге өнөктөштүк кылган ушул Kia Кыргызстан, Партнер нефть жана ошондой эле Тойбос компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым жакшылык жасап жарышалы.